Кутмандуу күнүңүздөр менен, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Сулайман Рыспаевдин «Тагдырдын мугалими» аттуу повестинин «Улан, анын достору жана от жүрөк мугалим» аттуу бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Итиң дос болсо, ай талаада экөөсүң. Досуң ит болсо, кең дүйнөдө жалгызсың. Адиланын күндөлүгүнөн. Жай өтүп, кайрадан күз кирип келди. Мектептин чоң залында күз майрамы иш-чарасы өткөрүлүп жаткан. Анда ар бир класс өзүнүн өнөрлөрүн тартуулап, күзгү эмгек, айылда жыйналган мол түшүм тууралуу көргөзмөлөр уюштурулган. Кезек 11 класстын окуучуларына келгенде, баба дыйкан алдыга чыгып, элге, жерге байлык, бакыт, ырыс-кешик тилеп, быйылкы күз мол түшүм бергенин жакшынакай сөздөр менен айтып, бата берип, күмүш сакалын жайкалтып эл алдында турду. Залдагы мугалимдер, ата-энелер жана окуучулар бул баба дыйкандын кейпин туурап, жакшынакай каалоолорду айтып, элге журтка ак батасын берип турган кайсы окуучу экенин байкашпады. Сүйлөгөн сөзүнө, турган турушуна, элге жасаган мамилесине ыраазы болуп карап байкап турушту. Бүткөн соң жалпы класстын окуучулары эл алдына чыгышты. Адила класс жетекчиси катары чакырылгандарды куттуктап, анан баба дыйкандын ролун аткарган класстын лидери, сүйүктүү окуучубуз Калыев Улан деп тааныштырды. Бул сөздөр баары үчүн күтүүсүз жаңылык болду. Анткени Улан качан сүйүктүү окуучу эле, ал качан класстын лидери эле. Сабакка эзели даярданып келбеген, китеп бетин ачпаган, окуучуларды тоноп, мугалимдерди какшаткан, алардын карикатурасы тартып шылдыңдаган, Кудайдан жөө качкан кер ооз бүгүн класстын лидери, сүйүктүү окуучу болуп кетиптирби? Бул Адиланын акыл эси ордундабы? Деп күбөрөнүп жатты Рахат жанындагы Жылдызга. Орус оюна келгенин кылат, деген ошо да, деди ага жооп кылып Жылдыз. Бул сөздөрдү жактырбаган Тургунбек аларга каршы болду. Балким баягы окуялар сабак болуп, тартипке түшүп калгандыр. Көрөбүз. Ойгойчу, башка оңолсо да бул адам оңолбойт. Мугалимдер арасында ушундай күбүр-шыбыр сөздөр уланып жатты. Ошо күндөрү күз суук болуп, эл карбаластап, отун суу камдай башташты. Адила дагы сабактан кийин кайдан отун, кайдан көмүр алсам деп ойлонуп отурган. Анан эсине түшүп, окуучуларынан сурап билгиси келди. Алардын айрымдары китеп каптарын алып, үйлөрүнө кете баштаган. Балдар, силер жергиликтүү эмессиңерби? Билесиңерби? Быйыл отун, көмүр дегенде силердин ата-энелериңер кайдан алып жатышат? Улан менен Нурболот эжейинин суроосун тыңдап, токтоп калышты. Анан алар бири-бирине карашып, бир нерсени сүйлөшө калышты да, бизде көмүр база жок да, көмүр ап келип саткан биздин кошунабыз бар, деди Улан. Мен сиз үчүн заказ берип коеюнбу? Ошентчи, Уланчык, жакшы болбодубу? Мен дарегимди жазып берейин. Ап келип берсе акчасын камдап коем, деди Адила сүйүнүп. Бир аз отунду кайдан алсам болот? Отун тууралуу бир шопурга айтайын, эже. Дарегиңизди берип коем. Өзү сизге ап келип үйүңүзгө түшүрүп берет. Ушинтип окуучуларынын жакшы сөздөрүнө, жакшы мамилесине жаны эргиген Адила үйүнө келатты. Айланага караса, асман боз чаң болуп, күн бүркүлүп, кайдан жайдан каргалар топтолушуп, учуп келе баштаптыр. Алардын кар деген каркылдаган үндөрү чын эле эртең кар жаарын билдирип, ичиркентип жиберди. Бирок алмөрүктүн, тал теректин жалбырактары алиге түшө элек. Сары кызыл тартып, кышка табият даяр эмес сыяктуу, кардын келишине кебелбестен тургансыйт. Бирок эртеси эртең менен эшикке чыкса кар жаап салыптыр. Чай ичип отурушса, эшиктен машинанын добушу чыгып, пипилдетип калды. Чыкса чоң машина, кабинасынан Улан менен Нурболот чыгып, эжейин күлө карап калышты. Эжей машина ап келдик. Шопур байке отун тартып келип берейин деди.
Жүрүңүз биз менен. Өзүңүз тандап албасаңыз болбойт. Көк кашка зил машинасы экен. Аны көргөндө айылын көргөндөй болуп, айылда атасы чөп ташыган күндөрдү эстеп кетти. Айылда жүргөнсүп бир кабинага айдоочудан башка үчөө сыгылыша отурушту. Бул балдардын мугалимисизби? Деп сурады машинанын айдоочусу. Анан ооба деген Адилага тамаша сөз ыргытты. Отунду кар жааганда эстеп, аябай шашып кетипсиз. Дагы да күтө турсаңыз болмок экен. Ошо да кыш тону жокко салам айтам, өтүгү жокко өзүм барам деген турбайбы? Деди күлүп Адила. Машина айыл башына алма бакты көздөй жөнөдү. Адила ойлогон отун кампа барго, ошол кампага барабызго деп кайдан? Алма бактын арасындагы кыйылган отундардан ылайыктуусун тандап, ара менен аралап, балта менен кесип, бир канча отун даярдашты. Адила окуучуларына бир ыраазы болсо, бир уялды. Бирок аларсыз эч нерсе кылуу колунан келбестигин сезип, алар менен бирге кар кечип, колу бутун какшап тоңуп, эптеп чыдап жүрдү. Окуучуларына 1000 рет ырахматын айтып, ыраазылыгын билдирип күйпөлөктөдү. Үйгө келишкенде да кетип калышпай аралап, балталап, майдалап жарып, жыйып беришти. Эртең көмүр келет, эжей, деди Улан кетип жатып. Нурболот экөөбүз ап келебиз. Айткандай эле эртеси Улан менен Нурболот көмүр жүктөлгөн машинаны айдатып келип калышты. Көмүрдү төгүп, машина кородон чыгып кетти. Анан эки бала тим эле койгула, эшикке келген көмүрдү өзүм эле киргизип алам дегенине көнбөй, көмүрдү көмүрканага киргизип да коюшту. Ошентип кышка даярдыгы бүтүп, Адила апасы экөө беймарал күндөрдү өткөрүп жатышты. Адиланын мектептеги иштери да тынч, окуучулар ынтымактуу, баягыдай тиги окуучуң тигинтип, бул окуучуң минтип деген кеп сөздөр тыйылып, баары жакшы. Окуучуларга Адила тапшырма берет. Алар аткарышат. Ошентип өзүлөрү эле окуучулук конференция, диспут өтүшүп, дубал гезиттерди чыгарышып, класстык чогулуш өткөрүшүп, мектептин окуу жана тарбия иштеринин башчыларынан 11-А класс тууралуу жакшы пикир айтыла баштады. Адила баягы комуз ийримин да калтырбай 5 окуучусун жаңы жылдык ёлкага чертип чыгууга даярдап жатты. Анын үстүнө кышкы каникул убагында мектеп окуучуларынын өздүк көркөм чыгармачылыгынын райондук кароо сынагы болот экен. Ийримдин катышуучулары жарым жылдан бери маш ботой, жаштар маршы деген күүлөрдү чертишип, кадимкидей машыгып калышкан. Бул жумуштардагы Адиланы көптөгөн жакшы иштерге үмүттөндүрүп, алдыга жетелеп бараткансыды. Бирок Кудайдын ар күнү бири-бирине окшобойт эмеспи? Бир күнү кеч кызарып атса, бир күнү таң кызарып атат. Кызарып күн батса, энең эркек төрөөчүдөй сүйүн. Кызарып таң атса, ишиң болбоочудай күйүн, дейт экен. Ким билет, иши кылса, бүгүн кубантса, эртеси кейиткен турмуш экен да. Арга жок, ага да даяр болуш керек тура. Бирок кантип, ошол күндөрдүн биринде Улан ооруп ооруканага жатып калыптыр деген окуучулар айтып келишти. 2 күн келбеди, 3-чү күнү да келбеди. Сабактан чыгып Адила окуучусунун үйүнө барды. Барса, дал ошол маалда Уландын атасы Калый машинасынан түшүп жатыптыр. Учурашкан соң Адила Уландын эмне үчүн 2 күндөн бери сабакка келбей жатканы үчүн келгенин айтты. Иш чатак, деди Калый кабагы сус күңк этип. Уланды балдар сабап кетишиптир. Сабап? Каяктан? Өткөн дем алыш күнү. Мурдагы күнү болобу? Ооба. Ошол күнү досторума жолугушам деп шаарга кеткен. Каяктагы достор экен? Достору, тиги спорт мектебинин балдары да. Ошол жерден чырдаша кетишип, 4-5 бала баарлап Уланды сабап коюшуптур. Ооруканада жатат. Азыр ошол жактан келатканым. Ал эмне деген достору? Спортсмен достору го. Ооба, ошолор. Ошолорду достор деп сиз дагы беймарал жүрөсүз. Туура айтасың. Мен дагы байкап калдым. Азыр сарсана болбой эле кой. Бала жакшы, бир гана кейигеним мээси чайкалганы. Ошонусу чатак болуп турат. Интернаттын директоруна барып, досторун чогултуп сүйлөштүк. Болбогон жерден чыр чыгыптыр. Айтымында күнөөнү Уланга уударып жатышат. Мага дарегин бериңиз. Мен барышым керек, деди Адила карбаластап. Ошого аралаш, мына дагы да чыпы, дагы да беймаза, кыйын сынып аттыңар эле го.
деген Рахаттын сөздөрү кулагына угулгандай болду. Мектептен сурашат да, мен эмне дейм аларга, барып көрүп келейин. Улан шаардык 4-чү ооруканада жаткан экен. Бети башы таңылган, кабыргасы да сыныптыр. Жөтөлүп жатып зорго сүйлөдү. Кечирип коюңуз эжеке, деп ыйлап жиберди Улан. Сизди дагы да уят кылдым. Мен мындай болот деп ойлогон эмесмин. Окуучусу ыйласа, Адилады жашып кетип, көзүн жүз арчысы менен сүрттү. Окуучусу эмес, өз бир тууганы ушул акыбалга келип тургансып боору түтпөдү. Кимдер сени сабаган? Досторуң дейби? Ал эмне деген досторуң? Күрөшүп бирге жүргөн эле досторум. Өлтүрүп кое жаздашты. Бирөөлөр көрүп калышып милиция чакырбаганда ким билет? Эмнеге? Улан көзүн жумуп башын чайкады. Адила демитип, айт, алардын эмне мүдөөсү бар анчалык, деп такыды. Улан көпкө чейин сүйлөбөй тунжурап туруп бир кезде минтти. Биздин чырыбыз муну менен эле бүтпөйт го, алар мага өчөшүп атышат. Ошентти да, жүрүңүз эшикке чыгып сүйлөшөлү, деди. Мен атама да айтканым жок, кимге айтаарымды билбейм. Айт мага айт, айта кой, деди жалбарып Адила. Көрүсө достордун чырымында экен. Баягыда балдарын тонуп гомго камалганда атасы жогорку жактагы тааныштарын ортого салып, Уланды куткарып кеткенде өчөшүп калган экен. Улан айып акча төлөп кутулуп, а берки досу күнөөлүү катары дагы да бир канча күн суракта жүрөт. СИЗОго да жатып чыгат. Анткени ага шаардан атайын барып, Уланды көкүтүп, балдарды тоногонго мажбурлаган деген күнөө коюлуп калган. Аз жерден иши сотко ашып кете жаздап токтогон экен. Анан ал бала досторун топтоп алып, Уланды шаарга чакырып, ботаникалык бакка алып барышат. Ал жерден чыр чыгарып, Уланды сабашат. Мага 3 шарт коюшту. Экөөнү аткарбасам, мени өлтүрөбүз дешти. Кандай шарт? Улан дагы да айтпайм деп башын чайкады. Айт, Уланчык, айта кой. Мен муну атама да айта алганым жок. Адиланын башы ооруп чыкты. Кайдагы балийге кабылдым. Аралашпасам болмок. Аралашкан соң аягына чыгайын, деп көгөрдү. Улан аргасыз чындыкты айтты. Болуптур эже, айтайын. Бирок ал мага гана тиешелүү. Биринчи шарты, алардын тобунан чыкпашым керек. Алар менен бирге рекеттик кылып киши тоношум керек. Же экинчиси, менин спорттон кетишим керек. Азыр досторумдан менин көрсөткүчтөрүм жогору. Эмдиги жылкы Азияны чемпионаттыгына менин катышпашымды талап кылып жатышат. Эгер алардын айтканын аткарбасам, мени өлтүрөбүз дешет. Менин эң биринчи атаандашым Нурсултан деген бала. Ал ошол рекеттердин тобунда. Азыр спортсмендердин кыйласы рекеттик кылышат. Бейкүнөө адамдарды тоноп акча табышат. Мени айылдагы рекеттик кылуумду талап кылып, балдардан акча чогулттурчу. Айына мынча деп салык салышчу. Салыгын төлөп бербесем кыйначу. Балдардын жаңы джинсы шымдарын, курткаларын алып келгин деп кыйначу. А мен айылдын, коңшу айылдын балдарын тоноп, жаңы кийимдерин чечтирип, бейкүнөө балдарды жазалап, ата-энеңе айтсаң, милицияга билдирсең өлтүрүп коем деп коркутчумун. Байкуштар корккондон эч кимге ооз ачышчу эмес. Ошон үчүн мен азыр эки ортодо турам. Улан ошентти да уңулдап ыйлап жиберди. Мен эми гана ушул күнгө чейин эмне кылып жүргөнүмдү ойлоп күнөөмдү сездим. Сизди мага ишеним менен мамиле кылганыңыздан кийин гана көзүмдү ачып, туура эмес жолго түшүп келгендигимди билдим. Адам болбой эле айбан болуп баратыпмын. Мен 1,5 жылдан бери канча бейкүнөө балдарды уруп сабап, канчасын тоноп ит болдум. Эжеке, кечирип коюңуз. Мен ушундай абалдан кантип чыгышым керек? Же ошолорду ээрчип кетишим керекпи? Мени ушундай абалдан чыгууга жардам бериңиз. Мени экинчи ирет алардын тобуна кошулбайм. Жана эч качан спорттон да кетпейм. Алардын 3-чү шарты эмне экен? 3-чү шарты, мени ошол жерден тирүү калтырышып, жан сууга беришкендиги үчүн акча сурап жатышат. Канча сурап жатышат? $5,000. Ушул жуманын аягында жооп беришим керек. Эгер таап бербесем, анда мени соо коюшпайт. Атаң айталыбы? Жок, мен атама мен өзүм күнөөлүүмүн деп койдум. Атам буларды билбеши керек. Эч кимге айтпайм деп убада бергенмин. Экөө бирин-бири карап шалдайып отуруп калышты. Анан Улан бетин колдору менен басып солуктап кирди. Макул деп айт. Акчаңды аласыңар де. Акчаны табабыз. Мына мен табам. А сен өзүңө бекем бол.
Өзүңдү карма, сүйлөштүкпү? Деди Адила. Ошентти да өйдө болду. Мен кеттим, эртең кабарын айтам. Улан мугалимине бир ишенип, бир ишенбей элейди. Адиланын оюнда Байжигит турду. Бүгүн шаршемби, 2 күн бар экен. Жардам берсе ушул берет, болбосо, деп ой туңгуюгуна кептелди. Бул жерде баланын тагдыры турат. Мындай иш менен ойноого болбойт. Оту ичинде жалбырттап турган курагында мындай абал опурталдуу. Мындай абалда амалы кеткен жаш бала өз жанын өзү кыйып коюусу мүмкүн. А бүгүнкү заманда рекеттер менен күрөшүү андан 5 бетер опурталдуу иш. Эртеси 2 сабагы бар болчу. Сабагын бүтүп эле Адила Байжигиттин үйүнө жөнөдү. Эл эмне дейт деп да ойлободу. Күтүүсүз келген Адиланы көрүп, көргөн көзүнө ишенбей турду Байжигит. О, эжеке, чакыртпай келип, күн бүгүн батыштан чыгат го я, деди күлөбө карап. Келиңиз эжей. Рахмат, байке. Бир ыңгайсыз иш менен келүүгө аргасыз болдум. Кечирип коюңуз, чакыртпай келгеним үчүн. Окуучуларды жиберип чакырып койсоңуз деле бармакмын. Эч нерсе эмес, кириңиз үйгө. Байжигит Адиладан кыйла улуу болсо да аны өтө урматтап, эжеке, анан да сиз деп кайрылып, дайыма ызаттап келет. Үйдө аялы болбосо да келинине чай койдуруп, тамак жасагыла деп күтүнүп калды. Адила болсо азыр мынчалык конок болуп отурууга убактысы жок эле. Ал тургай жүрөк заада кылган ишти чече алабы, шагын сындырбай макул деп аткара коебу, кеп ушунда го. Ошон үчүн бир сындырым нан, бир ортам чай азыр анын кекиртегинен өтпөйт эле. Анын үстүнө Адила бул айылга жаңы келип, кимдин кандай экенин билбесе да болбос ишке ортого түшүп отурат. Ак окус, ал ишке сенин эмне тиешең бар? Бир тууганың болсо бир жөн. Анан да мен ал кишинин баласы үчүн акчамды талаага чачкыдай жинде эмесмин. Кыйын экен, калый өз баласын өзү куткарып алсын. Айып кылса анын баласы кылды. Анын айыбын мен жуугудай милдеттүү белем, десечи. Ушундай ой анын муштумдай жүрөгүн мыжып, чай алдына келгенче чекесинен тер чыгып кетти. Менин келгеним мындай, Байжигит байке, деп баштады Адила. Мага сиздин чоң жардамыңыз керек, өтө керек. Жок десеңиз анда эмне кыларымды билбейм. Байжигит сөздүн төркүнүн заматта түшүндү. Анткени ага далайлар акча сурап келишет. Бирөөнө берет, бирөөнө бербейт. Кээде мен эмне сага банк белем, деп ороңдоп баштайт. Анткени алганын кайра кайрып берер адам да бар айылда. Кээде колунда жок бирөөлөр келет. Кээсине бергенин айлап, жылдап, кайрып ала албай убара болот. Ошондо берип жаман көрүнгөнчө бербей жаман көрүн, деп тетири карайт. Муну да ушундай түшүндү. Акчабы? Деп алып Байжигит түсү түстү, түрү ийги, бул кыздын ооба деген сөзү оозунан чыкканча эмне кылсам деген суроону өзүнө өзү 100 ирет бергендей болду. Ооба, канча? $5000. Бул сөздү укканда Байжигит ойлонуп калды. Ал мынча акча сурайт деп күткөн эмес чыгар. Машина алайын деп жатасызбы? Деди жылмайып. Өз камымды ойлосом келбейт элем. Бир баштын оокаты өтүп жатат. Рахмат элиңерге. Келдим эле бир туугандай болуп жашап жүрөм. Ишимден, жашоомдон арыз муңум жок. Өз жеримде жүргөндөй сезем. Эл журтуңарга ыраазымын. Бирок иште ар кандай шарттар болот экен. Бир ишке ортого түшүп, айла издеп келдим, деди Адила келген себебин түшүндүрүп. Ушундай, деди анан Байжигитке тике көзүнө карап. Ал менин жатындашым эмес. Ошентсе да мен үчүн ысык суугу жок бул окуяга беймарал карай албадым. Болгону жаш баланын тагдыры мени түйшөлтүп, сизге гана ишенип келдим. Бул сөздөрдү уккан Байжигит Адилага көздөрүн тигип көккө карап турду. Адила билмексен адам көрүнүп чайдан улам ууртап коюп отурса дагы эмне жооп угам деген ойдо чыдамы кетти. Анткени бул жерде көптөгөн суроолор бар эле. Ал суроолорго ушул азыр жооп берүү керек болчу. Ал кандай суроолор эле? Аларбы? Алар акчаны кайрып берет. Ким берет? Балабы? Же анын ата-энесиби? Адилабы? Кимден дуулайт? Же ал тууралуу Адила айтпады. Байжигит сурай албай турду. Балким бала жана анын ата-энеси менен чогуу сүйлөшү керектир. Жок. Балким жанагы достору менен. Жок, болбойт.
деди анда дагы Адила. Бул ишти бала жана мен гана, экөөбүз гана билишибиз керек. Башка эч ким. Эми албетте сиз дагы. Бирок сиз муну билген жоксуз, уккан жоксуз. Антпесек баланын тагдырына балта чаап алабыз. Сиз ойлонуп атасыз. Мен түшүнүп турам. Акчаңызды кайтарып беребиз. Кепилдикке эмне сурасаңыз айтыңыз. Колго түшкөн коен ушинтип маңдайында отурду. Болуптур, деди байжигит. Сизге ишенейин. Акча бала үчүн эмес, сиз үчүн. Эртең түштөн кийин сиздин үйүңүзгө барам.